Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде жазгы, жеңил, абдан көрктүү, пайдалуу салаттардын бири. Бизге керектүү азыктар: жаңы чыккан капустадан болжол менен 300 граммдай узун ичке кылып туурап алдым. Ошондой эле баардык азыктарды узундан ичке кылып туурасак абдан көрктүү болот. 5-6 дана редиска, 1 дана кызыл таттуу калемпир, ошондой эле 3-4 түп көк пиязды майда кылып туурап алабыз. Аягында 100 граммдай консервадагы жүгөрүдөн салып, салатыбызды чогултуп алдык. Эми менимче бул салаттын өзгөчө даамын ачкан бул үй шартында жасалган майонез болду деп ойлойм. Анткени дүкөндөгү майонезден айырмаланып өзгөчө даам берди салатыбызга. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео рецепти албетте каналымда бар. Салатыбызга 1 чымчым туз кошобуз. Майонезде дагы туз бар. Ошондой эле бир аз кара мырч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ушу менен салатыбыз даяр болот. Достор, мына ушинтип биздин көрктүү, даамдуу салатыбыз даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.